тамак жактан действительно мен вредным, да. Таластык кыздар, аялдар алар характери, конечно, жакшы. Мен кабинетте ачык эле айтсам, мен оңдогон жокмун, менде андай каражат жок. Дал азыр жөн эле кабинет министринин төрагасы, президенттин жардамчысы мындай. Ооба, Америкада анан сиңдилери ушул жерде. Ошон үчүн ошол жакта калгысы келип атабы? Калат го уже. Калат, Биздин бийлик ойлогон да, бул Эрдоган эч айтпайт эч кимге деп айтып салбады. Биз даже 100 заключенный берсек дагы, эмне кылсак дагы алар бербейт. Салам достор, YouTube каналым катталуучулары, аты жөнүм Назира Бердиулова. Менин жан дүйнөмө жана менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биздин дан программабызда кезектеги коногу Жогорку Кеңештин депутаты, татыктуу ата, сүйүктүү жар деп айтсам жаңылышпаймын. Дастамбек агай менен маек курмакчыбыз. Агай, саламатсызбы? Кандайсыз? Рахмат, жакшы. Ден соңуңуз жакшыбы? Жакшы, Вы буюрса. знаете, менин передачамда все готовят. Бирок мен Аракет жасайбыз, ооба, аракетти кылабыз. Эмне тамак жасайсыз бүгүн? Бүгүн биз фаршированный баклажан кылабыз. Бизге бүгүн баклажан керек болот. Пияз, перец болгарский, помидор и фарш. Вот. Ошону биз 20 мүнөт ичинде тамакты кылып алабыз. Жакшы. Сиз анда пияз арчып бериңиз. Хорошо, аракет кылып көрөм. Деги эле, Дастан мырза, кандай тамактарды жакшы көрөсүз? Ой, ар кандай, мен ар түрдүү тамактарды жейм да. Жейм. Ар түрдүү тамактарды жейм, бирок в принципе мындай тамак жактан действительно мен вредным, да. Анда жеңем аябай кыйналса керек анда. Мисалы үчүн кандай тамактар жагат? Бир тамакты мисалы 2 күн уже жеп албайм. Не, конечно, албетте ар кандай ситуациялар болушу мүмкүн. Ушундай ситуация болсо, конечно, жей берем анда. Оор ситуацияларда, конечно. Бирок негизинен тамакты таңдап жейт экенсиз. Кыргыздын беш бармагы, гүлчатайга кандай карайсыз? Мындай күн сайын жебейм, аны бир айда бир жолу жесем жакшы, да. Таластык гүлчатайды жакшы көрөм өтө. Ошондо. Дамдуу да. Ооба, туура айтасыз. Чүйлүк жигит үчүн таластык кыз менен жашоо кандай экен? Таластык кыздар. Сколько как уже в браке? Канча жыл болду? Таластык кыздар, аялдар алар характери, конечно, жакшы. Сонун. Чыдаш керек. Сиз эмнеге эме кылып атасыз бул? Мен таластыкмын. Тийишип атам сизге. Биздин мүнөздөрүбүз ооракпы, или кандай? Биз же мындай. Жок, нормально, жакшы. Нормально. Жакшы. Жеңем менен жашап атканыбызга 9 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ооба. Айтсаңыз, жашоодо эмне маанилүү экен үй бүлөдө? Үй бүлөдө негизи ар кандай ситуациялар болот, бирок кандай ситуация болосун, точки соприкосновения надо находить дегендей. А то дайыма урушуп жүрсө, анда, конечно, союз в любое время может распаться. Сиздин үй бүлөңүздө уруш болгондо ким биринчи кечирим сурайт? Эми казан аяк кайылышпагы бүттү, туурабы эми? Ар кандай ситуациялар болот, конечно. Ким биринчи кечирим сурайт? Мен өзүм баштайм го. Кечирим сурайсызбы? Да. Баса, кызыңыз канча жашка толду? 8 жашта, 8,5 жашта уже. 8,5 жашта. Демек, 2 класста окуп калган турбайбы? Ооба, азыр 2 класста. Алар азыр Бишкекте эмес. Азыр кызым болсо ал Америкада жүрөт. Буюрса пандемия аркылуу жерге каршы келе албай калды. Келет. Ал жакта апасы мененби же өзүбү? Жок, апасы менен ал. Ошол жакта окуйбу же эс алууга жөнөттүңүз беле? Жок, ошол жерде окуйт. Анан апасы дагы ошол жерде азыр ойлоп атат да, негизи тиякта жашайм деп. Ушундай да. Мен өзүм бияктан Кыргызстанда эле жашагым келет да. Вот, мен Бишкектүнү пландаткан жокпу? Случайно. Андай бар. Депутаттар кетип атат го, туштарап жак. Жок, мен өзүм жок. Мен бияктан эле болом. Мен эч каяка кетпейм. Кандай болбосун бул жерде, бирок мен бул жерде эле калам. Кыргызстан сиз үчүн? Мага американский мындай система жакпай калды да. Кредит, дайыма кредит, страховка, налог, еще бирдеме, бирок бул бир, анан экинчи болсо эми чыныгында биякта туугандарым, биякта досторум, биякта
жубайымдын болсо ал туугандары ата энеси ошол Америкада. Кайын журтуңуз Америкадабы? Ооба, Америкада. Анын сиңдилери ошол жерде. Ошон үчүн Ошол жакта калгысы келип атабы? калат го уже. Калат, э? Ооба. Так что ушундай. Кызыңыз менен бат-баттан жазышып, чалышып турасызбы? Сүйлөшүп турабыз, ооба, Онлайн, сөзсүз. Эмнеге кызыгат? Азыр кодинг деген ал программирование. Ошол кызыгат. Көрөбүз го, ошол жерден ийгиликтүү болуп калса, мага эле жакшы, бизге эле жакшы. Анан шахмат китептерди окуйт. Ошол. Өзүңүздөгү болгон сапаттарды кызыңыздан мындай көрө алдыңызбы? Өзү ал орусча айтканда упорный да мен дейм. Айтканын кайтпайт, э? Ооба. Пиязды тазалап албай калдым. Жок, жакшы эле тазалапсыз. Жакшы эле тазалапсыз. Эми, Дастан мырза айтсаңыз. Эмне кылып атасыздар азыр? Менби? Каникулга тарадыңыздарбы? Жок, каникул жок бизде. Июль айында иштейбиз. Толук иштейбиз. Иштейсиздер. Ооба. Айлык акы боюнча. Дагы эле айлык жок иштеп атасыздарбы? Жок, Тура берсеңиз болот акырын. айлык акын берип атышпайбы? Беришип атабы сиздер? Берет. Жок, өткөндө жанагы революциядан кийин айтышпады эле айлык акы. Ал биринчи сөз болгон анан. Сөз. Анан трудовой кодексти ачканда, оказывается, болбойт экен андай. Вот. Жөн эле айлыктан отказ берем деген ал туура эмес экен, мыйзамдарда андай жок экен. Вот, ошон үчүн. Кабинеттерде өзүңүздүн чөнтөгүңүздөрдөн оңдодуңуздарбы? Компьютерди өзүңүз чөнтөгүңүздөргө сатып Кээ алдыңыздар? депутаттар ушундай кылышкан, мен кабинетти ачык эле айтсам мен оңдогон жокмун, менде андай каражат жок. Вот, мен компьютерлерди алдым. Кабинет болсо ооба, кичине талкаланды. Бирок меники анча эмес. Кээ депутаттардын өтө өртөнүп прям кетти. Меники прям мүмкүн бирөө Бекешевдин деп тийген жок дебейсизби? тийген жок го. Бирок телевизор ушундай уурдашты да. Биз ошол октябрдагы болгон окуядан кийин өзүбүзгө сабак ала алдыкпы, айтыңызчы? Жок, алган жокпуз. Ошол туура болду, кабинеттер талкаланып, биздин үйдү өрттөшүп. Бул жапайылык да. Мейли бийликти кетире берсин, бирок бүт баарын өртөп эмне кылат? Эмне кереги бар, э? Ооба. Менимче чет жакка уят болгонсудайбыз да. Мына кээ мамлекеттерде дагы ушундай боло берет экен. Бирок алар мародерство кылбайт. Алар билишет, ошол мамлекеттик мүлктүн бүгүн уурдасаң эртең эле сенин чөнтөгүңдөн алып алышат да, ошол эле мүлктү алышат. Вот. Кол салышпайт дейсиз? Да, кол салышпайт. Туура эле туруп атасыз, ошондой эле туруп алат. Мага караганда жакшыраак турат экенсиз. Иши кылып, бирдеме кылып атам да. Анан? Жетеби? Жок, тура бериңиз. Дагы кыла берейинби, э? Экинчисин тура бериңиз. Анан ошол менимче бул туура эмес. Негизи биз шайлоо негизинде бийликти алмаштырышканга үйлөнүш керекпиз да. Вот, мындай революция кылганда бул толк жок. Революциядан кийин биз жакшы деп ойлойбуз, үмүттөнөбүз, бирок чындыгында эчкеси жакшы болбойт экен. Мынакей депутат болуп келгениңизге экинчи союзда отурасыз, э? Канча жыл келдиңиз? Ооба, экинчи жолу келдим. Экинчи жолу келдиңиз. Ошол эмнелер өзгөрдү, айтыңызчы? Эч нерсе өзгөрбөй эле го. Жашоодобу? Ооба, жашообузда, биздин Кыргызстанда ачык эле айтайлы, эч нерсе өзгөргөн жок. Ошол эле бойдомуз. Өзгөрүүлөр бар эми, биз ойлогондой эмес. Кээ нерсе көрүнбөйт, конечно. Биз өзүбүздүн эле сразу көрөбүз да, мындай чындыгында карасак экономика жылыш болгон 2019 жылга чейин. Жолдор салынган, кээ бир, конечно, сапатсыз салынган, аны айтыш керек ачык эле. Кээ бир мындай пайдалуу өзгөрүүлөр болгон. Бирок тилекке каршы биз өтө жай баратканбыз да. Азыр биз токтолдук. Таптакыр эле биз жылыш болбой калды да. Баалар өсүп атат. Байкап атасызбы? Тамак ашка. Сөзсүз эми
карапайым элге аябай эле оорлук келип атат. Любой киши аны байкайт, любой киши. Үстүнө карап турсаңыз, суу да жок болуп атат. Могу айыл элеттегилер аябай кыйналды. Айтпаңыз аны. Жер эмес, комбайндар өттүрүлүп күндүн ысыгыначы. Эмнеге ушуну алдын ала ойлогон жок өкмөт? Негизи 2000 ушундай болот деп айтыңызчы. Бизде көз тийдиби? прогноз, анализден өтө сапаттуу иштебейт да. Бизге ООН организация, алар даже прогноз кылышкан 2050 жылга чейин мөңгүлөр эрийт. Бул жерде бир топ эле проблемалар болот деп ушуну айтышкан да. Кургакчылык болот. Мен 2016 жылда ошол отчетту окуганда маселени көтөргөм. Бизде кургакчылык болот. Менде даже керек болсо YouTube'да бар эме, менин выступлением бар да. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп атканда мен ошол теманы көтөргөм. Кургакчылык болот, ошо давайте алдын ала көңүлдү бурайлы. Керек болсо кээ бир жерде капельный орошение өтөлү. Мына ошол эле ичкен сууну фильтрация кылайлы. Мойкаларды керек болсо аларды заманбап технологияларга өткөрөлү. Себеби алар азыр ошол эле биз ичкен суу менен машиналарды жуушат да. Негизи бул туура эмеспи? Өтө туура эмес, бул. Башка нерсени карасак, ошол эле айыл чарбада арыктарды алсак, арыктар жок практически. 50% суу жөн эле жоготулат да. Эч ким алдын ала ойлогон жок да. Бул сүлө өрөт деп. Азыр кантип чыгабыз бул кырдаалдан, айтыңызчы. Кырдаалдан чыгыш болот, бирок бир топ эле капиталдык ушундай курулушту кылыш керекпиз да. Ошого акча керек да. Кылса болот, бирок кичине билим керек, компетенция керек. Башкаруу бийликте компетенция болуш керек да биринчиден. Мариповдун алып барган иши сизге жагат атабы? Командасы. Эми Байкуш Мариповго дал азыр жөн эле кабинет министринин төрагасы. Президенттин жардамчысы мындай айтканда. Ал ошого тапшырманы бергенде иштей берет. Ошону кыл дегенде ошо кылат. Кылба дегенде кылбайт. Ошол. Жаңы конституция боюнча ал ушундай да азыр. Кылып аткан иши. Ооба. Анан элдин баарын түрбөлөңгө салып вакцинаны алгыла деп эле кыйнап жатышат. Кээбирлеричи? Ооба. Анан албаганы бар, алганы бар. Ушунун келечеги кандай болот сиздин оюңузча? Эртеңки күнү алганда кандай болот, албаганда кандай болот? Ким албаса анда башка өлкөлөргө чыга албайт. Мисалы мына Россия уже талапты коюп атат. Спутник бирөө албаса анда бизде дайыма эле ошол ПЦР тести өтөсүн деп ушуну айтып атышат да. Ошол чыкканда, э? Ооба. Ошондуктан менимче башка өлкөлөр дагы ошого барышат. Вакцинация керек сөзсүз, бирок аны президент башташ керек да. Эң биринчи киши ал өзү көрсөтсө, ал мындай ул коргошунду ишкиле деген десе, пока мен вакцинация кылбайм десе, эми калк дагы ошону көрүп, ошо болот экен, мага эмнеге болбойт деп айта берет да. Так, мага дагы бирдене берсеңиз. Сизге берейинби? Сизге болсо мен азыр эмне берсем? Давайте я вам баклажан берейин, бир баклажан. Мы баклажанды, может быть? Мен даярдап койгом, ушуну тура берсеңиз болот. Ичкисин кичине туурап баклажанга. Сиз жөнөткөн рецептти жасап атам. Мен жокму? У коргошунду ичкилеп анан бирок сиз менин оюмча сиз туура эле айтып жатасыз. Жок, мындай да эми өзүнөн башташ керек. Элдик медицина дагы бар да. Мен түшүнүп атам, кээ кишилерге мүмкүн жардам берет ошол уу коргошун да. Көлдө ичип жүрүшпөйбү? Ичип жүрүшпөйбү? Мурунтан бери ичип жүрүшпөйбү? Бирок элдик медицинаны аны реклама кылбаш керек. Себеби анын ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы ошо уу коргошун сизге болот, мага болбойт, мүмкүн. Бирок каза болуп калсачы. Доказательный медицинада негизи лабораториядан бүт баары өтүп, полностью эксперименттер өтүп, ошондо эле киргизилет да. Бул дарыны ичсе болот экен деп.
Ошон үчүн мына сиз азыр аптекага барганда, дарыны алганда ошол жерде кагаз бар, коробканын ичинде кагаз. Целый эме жазылып турат, анализ. Эмне болот, эмне болбойт, кимге болбойт. Четко жазылган турабы? Противопоказания, показания бүт баары. Кандай сакташ керек ошону дарыны. А бул жерде жөн эле реклама кылыш бул өтө туура эмес да. Бул менимче билимсиздик да. Билимсиздик. Эми кечирсин башкаруу бийликтин, бирок ушундай да. Азыркы министрге купулуңуздар толбой жатат. Болушунча аракет кылып кетирейин десиздер же ал кетпейт? Жок, ал бизге жогорку кеңешке келген. Сүйлөштүк, нормально вроде сүйлөштүк. Все, реклама кылбайм дейт. Дагы эле болбой эле кылып атпайбы. Эми, конечно, андай адат боло берет эми бизде. Себеби президенттин жакындары келсе, алар иммунитет болуп калбадыбы алардыкы. Эч ким мага жумуштан кетире албайт мени. Только президент эле кетире алат. Президент менен жакын болсо, конечно, ушундай кыла берет да. Министр бул, мен ойлойм, биринчи ирет бул адамдардын ден соолугун ойлош керек да. Мамлекеттеги болуп аткан нерселердин баарына көз жумуп, өзүнүн ден соолугун тобо келге салып, мисалы үчүн региондорду кыдырып, жолугушууларды өткөрүп жүрөт да. Анан өзүңүз ойлоп көрсөңүз, биздин медицинабыз артта эле калып баратат, акыркы жылдары байкатасызбы? Өтө эле. Жөнөкөй операция үчүн биз мына уже Москвага баратабыз, Казакстанга баратабыз, башка өлкөлөргө чыгып атабыз да. Жөнөкөй операция кылыш үчүн. Биз артта калдык да. Мына азыр бизде жеке менчик клиникалар ачылып атат да. Алар оборудованияны алып келип атышат да. Алардыкы мындай салыштырма кылсаң, мамлекеттик больница менен өтө алар уже алдыга кетти да. Бирок биздин капчыгыбыз аларга ылайыктуу болбой жатпайбы? Азыр ачылып атат, ооба, жеке менчикте, бирок баасы кымбат. Баасы кымбат, ооба, бүт баарына. Элге өтө эле бар. Ооба. Кичинекей эле бир анализдердин бар тапшырсаңыз 2-3 миң, 4 миң, 5 миң сомго чейин чыгып кетип атат. Да, туура. Ооба. Буну мен сиздин оюңузча кандай буну көзөмөлдөш керекпи, министр? Бул жерде мамлекеттик медицинаны дагы көтөрүш керекпиз. Биз жөн эле жеке менчик медицина менен жашабай, мамлекеттик медицина дагы алдыга кетиш керек. Кетпесе, анда ушундай эле боло берет да. Бизде азыр медицина бул бизнес, чоң бизнес, жакшы да. Киши дайыма ооруйт. Бир нерсе ооруйт туурабы? Дарыны алат, оборудование бар, ошол процедураларга барат. Ошондуктан бул чоң бизнес. Мамлекет дагы аны жөн эле кээ бир кишилерге бекер кылса болот. Мисалы, кичинекей балдарга, карыя кишилерге, карыя болгон кишилерге, мисалы башкаларга кичине каражат болсо, эми аларга дагы кылып кой. Акча менен. Мейли аларга дагы бекер кылба. Ошол жерден хотя бы акчаны табып, ошол оборудованияларды жаңыртып кылса болот да. Вакцинацияга айрылып келе турган болсо, көп адамдар ошону алгандан коркуп атат. Сиз алдыңызбы вакцинацияны? Жок, мен алган жокмун, бирок алам. Кытайдан келген оорусун Кытайдын дары менен кылыш керек да вакцинацияны. Эмнеге адамдар алгандан коркуп кооптонуп атат сиздин оюңузча? Же биз жакшы маалымат бере албай жатабызбы? Менимче маалымат жакшы эле бере атабыз, бирок кээ бир кишилер мындай алар мындай карашат да. Мисалы, бирөө вакцинацияны алды, ал дагы ооруп калды. Оказывается, вакцинация жардам бербейт экен деп ойлонуп калышат да. Мен эмне кылам аны? Кээ бир ойлошот, на генном уровне мындай мага терс таасирин берет деп ошондой ойлошот да. Андай эмес. Да ооруйт, вакцинация бул жаңы нерсе, ооруйт. Бирок бул жерде бир нерсени айтыш керек, ооруганда катуу оорубайт. Кандай болгон күндө бир жеңилдигин берет, Да. Дастан мырза, биз сиз экөөбүз туурап алдык бардыгын колубуздан келишинче. Да. Биз бардыгын куруп алалы, анан кайра келебиз, Ооба, ооба. Мына Назира, баклажан уже даяр болду, фарш дагы даяр болду. Эми азыр фаршты алып алып, биз баклажанга салабыз, Макул. Сиз болсо теорикадан акырын сырды өткөрүп бериңиз. Хорошо, хорошо. Мынакей жакында эле баарысы дүрбөлөңгө салган окуя болду, Дастан мырза. Түрк лицейинин директору урдалып кетти Кыргызстандан. Жанагы бир мультфильм көргөн болчумун да.
ошондой эле туруп туруп эле жок болуп кетти. Анан бул окуяга кандай карайсыз? Мен сиздин өзүңүздүн жеке оюңузду уккум келип атат да ушул боюнча. Бул бизге өтө уят болчу нерсе, себеби эми бизге келип башка спецслужбалар ушундай аракетти кылса, биздин спецслужбалар каяка карады? Же азыр мындай маселе чыгып атпайбы? Мүмкүн алар биздикилер өзүлөрү эле жардам беришти го. Өзүлөрү эле салып берип койгон, э? Ооба, себеби мындай да, эми азыр түрктөр ушундай деп атышат, алар телевиденияда көрсөтүп атышат. Мына алардын спецслужбалар бизге жардам берди, алар өзүлөр бизге алып келишкен деп. Белек катары. Алар ошону кече эле көрсөттү. Мына түрк телевидениядан көрсөтүштү, полностью айтышты да ошону. Демек бизде күнөө жок. Биздин реакция бизден жок. Биздин реакция жок. Анан болсо дагы биз жөн эле айтып атабыз, жок, биз эмеспиз деп. Анда каяка карадыңар анда? Кантип калып кетти аны? Байка, мен сизге кошумчалап кетейин. Биздин ажообуз бир интервью берип калды го маалыматына. Биз түрк эл менен мамилебизди чыңдашыбыз керек. Да. Билесизби, ошол маалыматтан кийин эле жок болуп кетти го мындай. Байкадыңызбы ошону? Аны байкадым, ооба. Бул достукка айланды, деп. Эртең болбосо дагы бул бир күнү ачыкка чыгат. Менимче биздин бийлик ойлогон да, бул Эрдоган эч айтпайт эч кимге деп айтып салбадыбы. Анан менимче бир күнү аларда мүмкүн бийлик алмаштырылса же биз менен мамилебиз кичине башкача болуп калса, алар ошону айтышат. Полностью алып айтып берди. Ажообуз бирок буйрутма берди го, кайра алдыралы. Уже толк жок. Айта берсе болот ар кандайды. Алып келе албайбызбы? Жок. Эми жөн эле спецоперацияны кылып аны алып келип берип, эч ким бербейт да аны. Марлен Маматалиев айтты го, бизде ошо. Бул сөз эле, бул жөн эле. Биз бирөөнү урдалып келип, анан биз деген алмашалы дейт. Бунайда кээ депутаттар атайын Марлен мага таанбасын, бирок кээ депутаттар атайын ушундай айтышат да, лишь бы массалык маалымат каражаттарга жаңылык чыксын деп. Эми чындыгында ал нереальный да эми, түшүнүп атасыз да аны. Жетиштүү болду окшойт сыр. Ооба. Болду. Жетет го. Болду. Аябай жакшы болду. Эми ушул сырды мен баклажандын үстүнө себелейинби? Ооба. Тамакты мен билбейм. Ооба, себелешпи. Кайсы учурда куям? Вот анан куясыз. Жок, сыр, анан каймакты. Сыр, азыр үстүнө бир аз сырдан. Аз эле же бир аз эле кандай? Эмнени? Сырдан. Сырдан жок, көбүрөөк кылса болот. Көбүрөөк кылса болот. Анан хайп үчүн эле дейсизби ушул маалыматтар? Ушундай выступлениялар хайп үчүн, анан өзү түшүнүп атат да, нереальный бул нерсе да. Немги вот алар атайын ушул спецоперацияны кылса, бул кишини күтсө, биз даже 100 заключенный берсек дагы, эмне кылсак дагы алар бербейт. Баклажаныбыз дагы даяр болуп калды. Буну азыр 10 мүнөткө мешке салып коембу? Ооба. Анда буну 10 мүнөткө мешке салып коюп, жалпы биздин көрүүчүлөрдү тамактанууга, дамдап көрүүгө чакырабыз анда. Да. Дастан мырза, сиз экөөбүз жасаган, фаршталган или демделген баклажан дагы даяр болуп калды. Келиң сиз чогуу дамдап көрөлү. Давай. Анакей үстүнө каймактан кошуп койдум. Сиз сурангандай бысымыла. Не, ачык эле. Ачык эле, жакшы, кана. Дамдуу экен, өтө дамдуу. Эми сиздин рецептиңиз боюнча жасаганга аракет кылдым. Эми жеңемдикине жетпесе керек, бирок аракет жасадым да. Алгачкы жолу кайсы жер жеңиз эле бул тамакта? Азыр унутуп калдым, эсимде жок, бирок. Аябай дамдуу экен. Да. Мамаңыз, апаңыз көбүнчө айылда, сиздер шаарда туруп калдыңыздар. Көбүнчө кандай тамак жасап берчү эле? Апам болсо көп камырдан, эттен тамак ушундай кылабыз. Эми традиционный тамактар да. Бул биздин тамактар эле. Манты, оромо, лагман, плов дегендей. Үй бүлөдө канча бир туугансыз? Үй бүлөдө менде биз 4-бүз, байкем, иним, анан карындашым бар. Дастан мырза, биздин программабыз сизге эмнеси менен жакты? Тамак жазуу менен, анан сиз менен мындай сүйлөшүп жакшы да. Сиз өтө ачык, көңүл ачык адамсыз, аялсыз. Адамдарды жан дүйнөңүз менен сезет окшойсуз?
Энергетиканы сезем. Канчалык порядочный эмеспи ушуну ошону даже кээде сезем да. Мисалы менде жардамчылар бүт баары порядочный кишилер. Эч мындай болгон эмес да, мындай подлый, мындай өтө бир эмени жаман кылган ушундай кишилер болгон эмес да. Мүмкүн кээ бир нерсени билбейт, бирок мындай жаман нерсени кылбайт да. Менин колумду кармап коюңузчу, мен кандай адам экен. Боорукердүбүз. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Биздин программабызга ушул келип берип, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Анда бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөргө дагы өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңизди айтсаңыз жыйынтыктайлы. Эми мен кыргызстандыктарга эң биринчи ден соолукту каалайт элем. Оорубай жүргүлө, мындай массалык мероприятияларга барбагыла, мына ковид өтө катуу күчүп атат. Ошону мен дагы бир жолу туугандарга айтсам, тойлорго барбагыла, алар мени укпай барышты. Ошол жерден ооруп калышты да. Ошон үчүн силерге дагы бир жолу айтам, тойлорду пока токтотсо болот. Тойлорду токтоткула. Үйдө отурбай эле, көчөдө дагы жүрсө болот, бирок ошол эле санитардык нормаларды сактагыла. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Достор, биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Сөз түрдө Назира Бердиулунун YouTube каналына катталып, комментарий калтырыңыздар. Анда көрүшкөнчө.